Жалпыңыздарга кутман кеч. Музыка телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары, сиздер менен саат 8 болду. Демек, Муз Лайф программасы музыка телеканалында өзүнүн ишин баштады. Сиздер менен амандашып жатканыбызга дагы кубанычтабыз. Жана 1 саат бою мен Айганыш Туратбек кызы болмокчумун. Албетте, Муз Лайф программасында бүгүн дагы чыгармачыл инсандар менен мыкты маектерди курабыз деген үмүттөбүз. Жана албетте жандуу аткаруулар дагы болот. Андыктан бизден эч кайда алыстабай туруңуз дейбиз. Келиңиздер, ал эми Муз Лайф программасын алгач эле жагымдуу ырдан баштайлы. Кабыл алыңыздар. Чабуулар, биздин бүгүнкү Муз Лайф программасынын коногу маданияттын мыкты кызматкери жана ошондой эле салттуу музыканы да ушул алып жүргөндөрдүн бири азыр эле сиздерге сонун чыгармасын аткарып берди. Биздин сүйүктүү эжекебиз, мыкты ырчы айым Эльзар Өскөнбаева бүгүн бизде конокто болмокчу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Муз Лайф программасын улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, жана жогоруда эле сиздерге тааныштыра кеткендей, бүгүн Муз Лайф программасынын сыйлуу коногу болуп, Эльзар айым бизде конокто. Эл ырчысы Эстебес тобунун солисти, маданияттын мыкты кызматкери, эми мактай берсек бүтпөйт, Эльзар Өскөнбаева дегенде эле таанысак керек. Сонун жагымдуу үндүн ээси, таланттуу айым бизде. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Мандуу ушак кечиңер менен куттуу жаңарга келип калганыма кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Жалпы көрөрмандарыңыз менен амандашып кетиңиз. Мындан бир декабрь айында келгем эфириңиздерге. Андан бери
сагынычтуу саламдар менен келип калдым. Жалпы кирип келген жаз майрамдары менен жана ушул жаңырган жаңы жаз айы менен жалпы кыргыз элин куттуктайм. Бар болуңуздар, сиздерге дагы чоң рахмат. Ошондой эле жалпы кыргыз элин орозо айы менен дагы куттуктайбыз. Албетте кирип келген орозо айы менен да куттуктайм. Жалпы орозо кармаган биздин мусулман бир туугандардын орозосу кабыл болсун демекчимин. Өзүңүз кармап атасызбы? Кандай? Мен ошо быйыл кармай алган жокмун, себептер менен. Негизи мурун кармачумун. Канча жылдан бери кармайсыз? Мындай аябай көп жыл деле кармаган жокмун, бирок акыркы жолу былтыр да кармап көргөм, анан кичине маселелер болуп кармай албай калдым. Быйыл да кармаган жокмун. Кудай буйрса, бирок кармайын деген ниетим бар. Эң негизгиси ниет эмеспи? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы ушул биздин билетибизди айта кетейин. 7 мартта боло турчу спорт ордосунда биз сиздерди сагындык аттуу чоң концертке билеттерди ойнотобуз. Бүгүн менин колумда азыркы учурда 10 билет бар. 10 билетти 5 адамга ойнотобуз. Жана ошондой эле андыктан активдүү катышыңыздар десек болот. Ал эми телефон номерлер биздин экранда жазылган. Андыктан дароо телефонуңуздарды кармап даяр туруңуздар. Алгач эле бир суроону берип коелу биздин телекөрүүчүлөргө. Кандай десем, эң мыктылары биздин Muz Life программасын дайыма калтырбай көргөндөр, анан албетте сизди жакшы тааныгандар жеңсе керек деп ойлоп турам бүгүн. Анткени сиз тууралуу дагы суроолор болот. Алгачкы суроону берейин. Дал ошол алгачкы суроого жооп бергенден кийин анан кийинки суроолор берилет, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бир суроого 3 биздин телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Биринчи жообун айтпай турабыз, анан үчөөнүн бирөөсүн албетте биздин коногубуз тандайт. Анда биринчи суроо кетсин. Биздин Элизар Өскөнбаева эжекебиз кайсыл университеттерде мугалим, 2 университетте мугалим, айта кетели. Дал ушул университеттерди сиздер атап беришиңиздер керек. Ооба. Атап таап концертке билет утуп алып көңүлүңүздөрдү ачып кетиңиздер демекчи. Ооба, бул эң сонун концерт болгон турат, анткени дал ушул биздин апаларыбызга арналган ностальгия болуп, мурдагы эски ырлар менен ырахат алып келет. Андыктан эгерде апаңызга же болбосо жакыныңызга билет кылам деп турсаңыз, же болбосо өзүңүз дагы баргыңыз келип турса, биздин оюндарга активдүү катышыңыз жана Muz Life программасын акырына чейин көрүңүз демекчимин. Азыр эми сиздин кандай десем, иштеген жерлериңиз боюнча сөз болуп калбадыбы? Алгач эле эми айтпай ал университеттерди ошолор боюнча айтсаңыз. Мага айтып калдыңыз эфирден сырткары 4 жерде иштейм деп. Анан 2 жерин айтпайсыз эми? Азырынча ошо бир эле жерин айтайын. Өзүңүздөр жакшы билгендей, ошо Кыргыз улуттук филармонияда эл ырчысы эстебес тобунда эмгектенип келем. Биз ошо жакында эле Раймалы Бегимай аттуу этно мюзикл тартууладык кыргыз элине 5 күн бою. Ага бирок 4 ай убакыт даярдандык. Ушундай күнү түнү даярдандык. Ал жерде 3 ай актёрдук чеберчилик курсун окудук. Би жагын окудук. Айтор ушундай аябай даярдыктар менен келип, мына концерт кече жакында эле. Эң сонун. Бул суроого да жоопко дагы келебиз. Азыр болсо дароо биздин чалгандар бар экен. Көрөрмандарыңыз келген окшойт. Саламатсызбы? Десек өчүп калдык. Кайрадан чалсаңыз болот, урматтуу телекөрүүчүм. Эгерде чалгандан кийин бир аз күтүп турсаңыз болот, анткени Элизар айым сүйлөп жатканда сөзүн бир аз бөлүш кыйын болуп калат. Ошондуктан болушунча күтүп, анан дал ошол суроого жооп берсеңиз дагы сонун болмок, анткени өзүңүз убара болуп чалып жатасыз дегендей. Эң сонун дал ошол Раймалы Бегимай мюзиклы боюнча дагы сүйлөшөлү. Азыр болсо бизге телефон чалуу бар экен, дароо эле кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен биринчи суроого жооп берейин. Бул Элизар Өскөнбаева билетибиздин университетинде мугалим болуп иштейт. Жана ошондой эле окуучулар мойнунда эл ырчысын Антипей туруңузда эч нерсе дебей турбай элеңиз. Биздин кийинки көрүүчүлөрдө дагы толук болгон жок. Дагы эле. Толук болгон жок, Демек, башка биздин көрүүчүлөрүбүздүн дагы мүмкүнчүлүгү бар чалганга, андыктан күтөбүз. Кандай өткөрүп алдыңыздар? Тим эле Кыргызстан боюнча уудуу болду окшойт. Бул мюзиклге барышыбыз керек деп мен бирок бара албай калдым. Эми кийинкисин күтүп атам деп атам. Келиңиз, буюрса келиңиздер. Күтөбүз. 7-8 мартка атайын суроолор боюнча коюлду эле.
Анан ал учурга да билеттер калбай калды деп жатышат, бирок сиздер келиңиздер, биз билет алып бергенге аракет кылабыз, Кудай буйрса. Мына ушундай да эфирдин артыкчылыктары дейм. Тамаша, албетте. Канча даярдандыңыздар? Кандай болду? Даярдыктар боюнча айта кетели десек, бизге телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Атым Нуржан. Нуржан айым, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы бир көрүшүбүздү күтөбүз. Андан кийин Элизар айымдын музунан кайсыл жерде иштери тууралуу дагы билип, тактаана. Андан кийин сиздерге айтабыз. Дароо эле биздин үчүнчү көрүүчүбүз дагы бар экен, кабыл алалы. Биздин музыка телеканалынын телекөрүүчүлөрү ушундай активдүү. Сон. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келдиңиз. Кудуак болуңуздар. Аты жөнүңүз? Малик Бишкек. Кандай? Бишкектен Малик. Аха, Малик мырза. Кош келдиңиз. Жолуңуз? Жообуңузду айта бериңиз. Так, Бүйсара Бейсенали атындагы университетте иштейсиздер. Манас Түрк университетинде мугалим болуп иштейт. 53-сый СТС тобунда. 53-сый топ. Камбарканда да ырдап калган көрүп калабыз. Так, даана жообуңузбу? Алмаштырбайсызбы? Туура, ушул эле жооп. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Буйруса азыр дал ушул мүнөттөрдө эле дароо сизден билели, андан кийин экинчи билет ойнотолу, Туурасы. Ошондо азыркы 3 жооптон бири утат да, Биринчи айымдын биз атын сурай албай калыптырбыз. Эгерде бизди көрүп отурса керек, эгерде ал жеңет болсо, ага дагы беребиз дегендей. Ал эжеке деле Бибисара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университети деп туура айтты, бирок экинчисин университетте эмес, иштеген филармониянын атын атады. Экинчи эжекебиз 2 университетти тең туура айтты. Кыргыз Түрк Манас университетин, анан Бейшеналиева. Нуржан айым. Анан бул мырза деле туура айтты, бирок ушу туура айткан 2 мырзага тең берсек болбойбу? Жетпей калабык. Бизде антсек деле болот эми. Албетте биздин коногубуз айтып турса, биз кантип жок дейли. Анда Малик мырзага дагы ошентсек жакшы болот эле. Нуржан айымга дагы беребиз. Анан кийинкисин болсо биринчи дароо тапкан эле адамга бербесек болбогат окшойт да. Ансек деле болот. Көрөлү. Телефон чалууларга көрөлү. Кандай чалуулар болот, эгерде активдүү чалган биздин да ушул көрүүчүлөрүбүз болсо, мүмкүн бир суроого эле ушундай кылып экөөнү берип калыптырбыз. Анда эмесе Нуржан айымды жана Малик мырзаны куттуктайбыз. Биздин дарекке келип, Жаш Гвардия бульвары 59 КТРКга келип, редакторлорго чалып, да ушул билетти өзүңүздөр алсаңыздар болот. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Ал эми экинчи суроону бергичекти, биринчи суроого сиз жооп бере кетиңиз, андан кийин берели. Болбосо биздин телекөрүүчүлөр дароо чалып баштатышат. Ошол Раймалы Бегим ай аттуу мюзиклдын негизи сценарийин көптөн бери бышырып жазып жүргөн өзүбүздүн 53 СТС тобунун мурунку көркөм жетекчиси Алы Туткуч агабызга таандык, режиссеру Умар биздин жаш режиссерлордун бири. Анан кийин көркөм жетекчибиз Болотин Тимушев агабыз, анан Айнура деген бир жашынакай эжекебиз ошо өзү Москвада театральный окуу жайында сабак берет экен. Келип биздин режиссер менен кошо иштешип, бизге сонун мастер-класс сабактарды өтүп коюлду. Аябай көп убакыт талап кылды, чынында аябай эмгек мээнетти аркасында мындай жакшы мюзикл келип чыкты десек болот. Бул жерде баары камтылган. 150дөн ашык адам сахнада ойнойбуз. Болгон солисттер филармониядагы. Дагы ойнобой калган солисттер көп, өзү 500дөй адам иштейт да филармонияда, бирок жалпы жонунан баардык солисттер катышат да. Ошол буйрса 7-синде же 8-синде келиңиз, анан сиз да көрүп оюңузду бөлүшүңүз десем болот. Ооба. Башка шаарларда дагы болуу планы барбы? Негизи бул коюлуп атканда ушу биздин жетекчибиз Кыргызбай Арапбаевич айткан, ушул башка мамлекеттерге дагы алып барабыз деп. Бирок мен ойлоп атам, ушу эң жакынкы
жерлерден ушу Алматыга биринчи орунда Өзбекстан, ушу Казакстанга барат болушубуз керек, бирок планында баягы Америкага, Москвага, Европага деген дагы башында пландары бар болчу. Эми бирок ушунча адамды спонсор албетте табылса алып барат болуш керек. Сонун жаңылыктар күтүп турган турбайбы? Буюрса, дал ушул Бегимай Раймалы мюзиклин биздин Европадагы кыргыз жарандарыбыз дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк болот экен. Андыктан жакшы ниет кылалы, жакшы тилек кылалы. Буюрса, демөөрчү табылып, дал ушул сиздердин ниетиңиздер, максатыңыздар дагы ишке ашат деген ойдобуз. Азыр болсо комузуңузду көрүп эле көзүм тойбой турат. Дароо эле колуңузга алып, бизге бир жандуу аткарып бербесеңиз, сизди чакырсак жандуу аткарыптырбасак, анда болбой калбайбы? Кайсыларды аткарып бересиз? Ушу эми комуздун коштоосунда дароо оюма келбей атат, кайсырды ырдап берсем. Анда жаз келип калбадыбы? Анан сүйүүлөр жаштардын мындай кандай десем, жакшы көргөн учуру деп ойлойм жазды. Ошол себептен сүйдүрүп кой чыгарыска деген ырдап берейин. Сиздин үнүңүздөн эле рахат алып эле бул жакта угуп эле отура бергим келет. Ыраазычылык билдиребиз талантыңызга таазим. Азыр эми элдер дагы күтүп калды окшойт. Кайсы экинчи суроону берели дагы, оюнду уланталы. Маданияттын мыктысын Элизар Өскөнбаева качан алган? Дал ушундай суроо болсун. Жада калса варианттарын дагы бергенге биз даярбыз. 2016 жылы, 2014 жылы жана ошондой эле 2020 жылы. Ушул 3 варианттын кайсынысы туура? Дароо билгендер болсо чалыңыздар, дароо эле берели бул суроого дейли. Андан кийин дагы бизде суроолор бар, оюндар бар, активдүү катышыңыздар дейбиз. Сурагым келгени, бир ырды жактырып калдыңыз. Ал ырды кандай десем, сизге жага тургандай кылып даярдап чыгуу канча убакытты созот? Негизи мурдач, мындан жашыраак кезинде дейинчи, мындай дароо жаккан ырды ошол замат, ошол күнү жаттап, ошол күнү эле ырдап чыгара берчү. Телефон чалып бар экен, түшүнүп калдыңыз окшойт. Телефон чалып бар, бизде саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келдиңиз. Малик мырза, сиз эмессизби? Канатбек. Кандай дедиңиз? Канатбек. Канатбек мырза, Алмалдан, Шахар району. Канчанчы? Шахар району. Жакшы. 16 жыл.
2016-жылы дедиңиз. Ооба. Ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы кийинки угабыз. биздин ооба Жооптор эмес. жоопторду угабыз. Жооп туура эмес болуп калды. Тилекке каршы. Демек сиздерде дагы эки вариант бар. Барган сайын Оңой болуп жеңилдеп калды. барып атат. Дароо чалыңыздар, билгендер болсо күмөн санап кайсынысы эле десеңиздер, дароо чалсаңыздар болот. Азыр эми сизге суроо бергенден дагы коркуп калдым деп атсам эле ушул жерден эле суроо десек бизден де алыстап кетти телекөрүүчүбүз. Улантып берсеңиз болот. Бизде дагы телефон чалып Күт туралы жооп берип, билетти берип коёюн. Ооба, билетти берип коелу. Негизи бул билет боюнча дагы маалымат бере кете турган болсок, урматтуу телекөрүүчүлөр, кимдер ырдайт деп дагы турсаңыздар керек. Канке Эралиева, Гүлсүн Мамашева, Зейнеп Шакеева, Болот Токтобаев, Шахризада Аскарова, Күмөндөр Абылов, Арзыбек Бедияров мырзалар да ушул залкар биздин чыгармачыл инсандарыбыз. Андыктан бизге да ушул билетти утуп алам деп чалган көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы десек. Айттым го, сиздерге кетпей туруңуздар дедим го. Андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 мартта спорт ордосунда биз сиздерди сагындык аттуу чоң концертке чакырабыз. Биздин апалар үчүн өзгөчө жагат десек болот. Ардактуу апаларыбызга билеттерди өзүңүздөр арнап койсоңуздар болот. Эгерде биздин дагы айымдарыбыз болгон болсо, дароо чалып, өзүңүздөр дагы таап, жаныңызга шеригиңизди алып, 7 мартта спорт ордосуна барыңыз. Бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз, аты жөнүңүз? Атым Мираида. Кош келдиңиз Мираида айым. Жообуңуз? Келе жаткан байрамыңыздар менен куттуктайм. Менин жообум 2020-жылы. Ай, Мираида айым, аябай өкүнүчтүү. Бизде кийинки жооп бир эле жооп калды окшойт. Эми ушул жоопко Ким чалса ошол ким чалса эми ошол адамга буйруйт экен. Аябай кызык болду окшойт бул жагы. Мен ойлойм да, балким мени ошол жылдан бери тааныган адамдар болуш керек, ошол жылдан бери айтып аткан. Бирок мен мурда эле алгам негизи. Демек, биз дагы айтып кое берели. 2014-жылы алган болуп турасыз. Ошол боюнча айталычы. Мен дагы ойлогон элем, негизи 2019-20 деп. Негизи мен эми салтуу музыкада, бизде салтуу музыка фондунун жыл сайын салтуу музыка күнү жумалыгы деп белгиленип келет. Анда биз 1-курста 2005-жылдан бери ошол салтуу музыка жумалыгын өткөрүүдө аябай чуркап, эмгек кылып, биздин устатыбыз Түптөгөн Роза Асановнага жардам берип, Маданият министрлиги менен биргеликте иштеп, күнү түн иштечүбүз. Эженин 5-6 шакирти болсок, биз да күнү түн иштеп, ошол форумдарды, фестивалдарды, салтуу музыка ал кезде Кыргызстан аралыгы ичинде өтчү. Азыр эми дүйнөлүк масштабта өтүп атат да. Азыр эми көп жолу өтүп, уже 14-жолу өтүп атат да. Анан ошол убагында биз ошого чуркап жүргөндө, анан Маданият министри бизге ыраазычылык кылып, ушу кичинекей кыздар 2005-жылдан баштап, ошо биз 1-курстан баштап колго алыш кылып келгенбиз да. Ушул салтуу музыканын түптөлүшүндө бир кандайдыр бир болсо да кичине биздин салымыбыз бар деп, анан ал кезде мен жаңы ырдап чыгып жүргөн кезим болчу. Негизи 2010-жылдан баштап ырдагам, бирок ошондо ошол аркылуу дагы Маданият мыкты кызматкерин алып калгам негизи. Кийинки этап качан алалы деп турасыз? Эми кийинки этап жакындап эле калган окшойт. Маданияттан кийин өз жолу менен кетет да. Ардак грамота бар, президенттин. Андан кийин эмгек сиңирген бар, анан эл артисти бар. Ага дагы иштеш керек. Айтсаңыз эле жүрөгүңүз толкуп кетип атабы. Иштеш керек ооба. Сон Кудай буйрса. Бизде телефон чалуулар токтоп калды окшойт. Азыр болсо дал ушул суроого жооп бергендерди, анан албетте дагы бир мыкты суроо бере турган болсо, бизден Элизар айымга дагы ошол көрүүчүбүзгө берели. Бизди канчалык деңгээлде карап туруптур, ошону дагы бир аз текшерип алалы дейли. Дагы ушул мурдагы суроого ким туура жооп берсе, жана ошондой эле мыкты суроо бере турган болсо, Элизар айымга бизде билеттерди утуп алсаңыздар болот. Жанагы суроону эле эми Ошол суроону унутуп калдым бирок. канчалык убакыт? Ыр тууралуу, ырды бышырып иштөөдө ошол убагында жаш кезиңде ошо башкача болосуң да, сезимдериң дагы, анан дароо эле ырдап, азыр эле ырдай калып, азыр эле жаттай калып, ушундай учурлар болчу да. Азыр жактырган ырымды кээ бир учурлар болот, ушу 1 жылга чейин мындай жаттабай жүрө берген учурлар болуп калат. Эмнеге дегенде
ар кандай да эми себептер убакыт болуп калат же болбосо жалкоолукпу же кандай десем айтор ар кандай себептер менен узап кетет да. Башка бирөөнүн дагы ырын ырдап чыгуу дагы өзүнчө бир жоопкерчиликти талап кылат да. Ооба. Ушул нерсе ушу өзгөчө мындай ойду айтып атасыз да. Ушуну эфирден да пайдаланып жооп берип кетейинчи. Себеби бизге көп эле акындар, анан обончулар кайрылат да. Ушул ырымды ырдап берчи деп чаң баарын эле жок мен ырдай албайм деп айта албайсың да. Кээ бирөөнө макул, угуп көрөйүн, анан кийин шашпай ырдайын деп коесуң ба, көңүлү калбасын депчи. Себеби жан дүйнөсү жумшак адамдар да. Ошо ойдон сени күтүп жүрүп, күндө жазгандар болот. Сен качан ырдайсың, ырдайм дебедиң беле депчи. Мен эми ырдайм деп сизге баягы эме айткан эмесмин, бирок аракет кылам дегем деп дагы кээде ушундай учурлар болуп калат да. Бул мен деле эмес, көп эле ырчыларда кездешсе керек. Бирок эми кээ бир баягы кесе айткан ырчылар болуш керек. Жок, мен ырдай албайм, кечирип коюңуз депчи. Бирок мен антип көбүн айта албайм дагы анан. Көбүнүн көңүлүн калтыра албай эле жүрө берем, анан ал адамдар да күтүп калат да, чынындачы. Анан азыр эми ушу айтып калдым. Бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Мага Айша номеринди коюп бергиңиз. Кандай дедиңиз? Жамалдын ырын коюп бергилечи деп. Алыстап кеттиңиз окшойт. Кайра чалыңыз, сиздин суранычыңызды угалы, кандай дедиңиз, анткени угулбай калды окшойт бизге. Ооба. Кийинки биздин көрүүчүлөрдү дагы күтөбүз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде суроо дал ушул маданияттын мыктысын качан алган деген суроо. Анан мыкты Эльзара айымга суроо бере турган болсоңуз, сиз билет утуп аласыз 2 адамга. Өзүңүзгө жана өзүңүздүн жакыныңызга десек болот, же болбосо ата-энеңизге дагы. Мыктысын качан алган деген жооп билип калышпады, же башка суроо берип койбойлу ордуна, Мен текшергим келип турат. Биздин программаны канчалык деңгээлде көрүп атышат, башынан аягына чейин көрүп атышабы, кандай түшүнүп атышабы дегендей, биздин маекке кирип атышабы деген бир дагы ой келип кетти. Андыктан маданияттын мыктысын качан алган, анан бир мыкты суроо берсеңиз, албетте Эльзара айым сиздерге билет бермекчи. Десек, бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Мен жообум бар болчу. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Атым Бишкек шаарынан Айдай. Кош келдиңиз. 2014-жылы алган. Албетте. Рахмат. Сурооңуз? Суроом деле жок. Калбот элек айтып коюңуз. Эльзара эжеге чыгармачылыкка ийгилик каалайм. Азыр дароо суроо пайда болуп кетти менде. Ошо мюзиклда кимдин ролун аткарат, анан канча баласы бар? Ыраазычылык билдиребиз. Сиз билеттин ээси болдуңуз. Коттуктайбыз. Жаш Гвардия 59, Жаш Гвардия бульвары 59 дарегине келип алып кетсеңиз болот. Редакторлор менен байланышка чыгып. Чоң рахмат. Ал жерде негизи 4 эле чоң башкы каарман бар, бирок бизде да каармандар көп эмес, бирок арасында мен ошол казак кызы Бегимайдын курбузу Тогжандын ролун аткарам. Бирок башында кыргыздардын дагы ролун ойнойбуз. Анан экинчи бөлүктө ошо казак кыздарынын ролун аткарабыз. Ошол жакшы суроо берди, аябай. Анан 3 балам бар. 1 кызым, 2 уулум бар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүм, сурооңузга дагы жооп алдыңыз деген үмүттөбүз. Билет береле ушул айымга. Ооба, бул Айдай айымды куттуктайбыз. Билет утуп алганыңыз менен. Кийинки биздин билеттерибизди дагы экинчи бөлүктө ойнотобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр болсо бизде кыскача сизге рубрика бар болчу, алгачкы жолу деген. Алгачкы жолу качан эмне кылгансыз дегендей суроолор болот. Ооба. Алгачкы чыккан ырыңыз? Кечкен махабат, Баян Акматов. Алгачкы айдаган унааңыз? Nissan Sefira. Алгачкы же биринчи сүйүүңүз? Мектеп курагында. Туулган күнүңүздө 2024-жылы алгачкылардан болуп кийин билет берди? Үй бүлөм, жолдошум, балдарым. Эң алгачкы интервьюңуз эсиңиздеби? Эсимде жок, бирок 2006-2007 жылдары болуш керек. Алгачкы тапкан маянаңыз? Ошол экинчи курста 2006 жылдар. 2006 жылдары. Алгачкы клибиңиз? Алгачкы клибим. Ооба, Кечкен махабат 2007 жыл. Алгачкы үйрөнгөн аспабыңыз? Комуз. Алгачкы жумушуңуз? Мугалимдик кесип. Алгачкы саякаттаган өлкөңүз? Үрүмчү, Кытай.
Пекин. Жолдошуңуз менен алгачкы жолуккан жер? Темир автовокзалы. Алгачкы жеке концерт? 2024 1 декабрь. 1 декабрда. Музыка дүйнөсүндөгү алгачкы устатыңыз? Роза Аманова Санна. Алгачкы жолу өзүңүздүн ырыңызды теледен же радиодон уккан сезимдер? Радиодон уккам. Кыргызстан оондору, биздин кыргыз радио. Аябай толкундолор, башкача сезимдер болгон. Азыркыга чейин Эсиңизде? Эсимде. Сонун кээ биркилерине токтололу. Туулган күнүңүздө алгач жолдошуңуз белек кылыптыр. Эмне белек кылды деген суроо. Анан 8 мартта эмне белек кылат экен деп ойлоп атасыз? Биз эми жолдошум жылда эле салтка айланып калды. Акыркы 4 жылдан бери мен апам менен кайненем менен чогуу турабыз. Апама жана мага дайым алтын белек кылат ошол. Быйылкы жылы деле ошондой. Алгачкы клибиңиз Кечиккен махабат. Ооба. Канча кеткен каражат ошол учурда? Ал кезде ушул КТРден тартып беришкен мага режиссерлор. Ушул эсимде деле жок, бир ашып кетсе 30 000 сом болсо керек. Ошол учурдагы. Бирок ал кезде аябай мен үчүн ошол 30 000 табыш кыйын болгон. Ата-энем жардам берип, атам аябай айылдан мал сатып акча салып ушундай учурлар болгон. Сонун. Музлайф программасынын экинчи бөлүгү дагы башталды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен болгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Жана бүгүн Музлайф программасындагы конокту дагы баса белгилеп айта кетейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, салттуу музыканы ташып жүргөндөрдүн бири мыкты ырчы айым, маданияттын мыкты кызматкери Элзар Өскөнбаева эжекебиз. Бүгүн кызыктуу оюндарды дагы ойноп жатабыз. Албетте сиздер менен коногубуз менен биргеликте десем болот. Азыр болсо 3-чү билет болуп калды окшойт. 4-чү билетти ойнотолу. 4-чү билетке жакшы бир бизге ырдап берсеңиз, бир 4 сап дейли. Каалаган өзүңүз жактырган ырдап берсеңиз, албетте билетти дагы болбосо Элзар айымдын дагы ырдап жүргөн ырларынан билген болсоңуз, 4 сап ырдасаңыз билетти утуп алганга мүмкүнчүлүк бар. Бул ырды ырдагандан кийин билбейм, мүмкүн Элзар айымга аябай жагып кетсе, 4 билет дагы берип коюшу мүмкүн. Туурабы? Андыктан чамдаңыздар, үндөрдү камдайбыз, телефонду алабыз, анан албетте даяр болсоңуз чалыңыз дейли. Биздин экинчи оюнубуз бар. Сизге алгач мондай бир суроо берейин. Ырларыңыздын арасынан кайсыл ырды жакшы көрөсүз? Танда дегенде кайсыл ырды тандамаксыз? Негизи ырларым баарын эле жүрөктөн чыгат да, жакшы көрүп ырдайм. Анан эми албетте арасынан ар дайым ырдап жүргөн ак чолтой ырлар болот. Мейли жакшылыктарда, тойлордо, мейли концерттерде ошол бар бололу менен агатайым көбүнчө азыркыга чейин суранышат. Мен азыр ушул суроону берип атканда ойлогон элем, билбейм, эми бардыгы эле жагат да деп айтса керек деп, анан мен өзүмчө кыйын болгом да. Азыр билип алабыз сиздин кайсыл ырды жактырарыңызды десем, дароо эле айтып койдуңуз. Бирок азыр дагы ушул жакта сиз аткарган ырлардын тизмеги бар. Кайсынысын тандайт деген бизде оюн. 2 ырдын бирөөсүн тандашыңыз керек болот, бирөөсү ыргыгандан кийин экинчиси кошулат. Анан эң аягында ошол ырды бизге аткарып бересиз. Баштадыкпы? Ооба. Агатайым же кечиккен махабат? Агатайым. Агатайым же кеттим дейсиң? Агатайым. Агатайым же агын суу? Агын суу. Агын суу же сен үчүн? Сен үчүн. Сен үчүн же бар бололу? Бар бололу. Бар бололу же мендеги ыйык махабат? Бар бололу. Бар бололу ак жолук? Бар бололу. Бар бололу же жүрөгүм толкуйт нарындай? Жүрөгүм толкуйт нарындай. Билгем. Жүрөгүм толкуйт нарындай же туугандарга? Туугандарга. Туугандарга же жаштык кез? Туугандарга. Туугандарга же сезим жанары? Сезим жанары. Сезим жанары же арно? Экөө тең. Сезим жанары. Сезим жанары. Демек, сезим жанарын бизге азыр жандуу аткарып бересиз. Азырбы? Ооба. Ага чейин телефон чалуу бар экен. Биздин телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз.
Саламатсыздар. Саламатсызбы. Дагы бир жолу мен Элзар Өскөнбаеванын айырдашы болом. сонун Элзар, жөн соңуң үчүн болсун, келаткан майрамың менен. Рахмат. Анан кийин Султар Сапты сага арнагым келди. Бар болуңуз. Кудайым сени колдосун, эч жамандык болбосун. Бактылуу болуп жашадың ай, Кудайым сени колдосун. Бактылуу болуп балдарың ай, сени жолун жолдосун. Бали, кол чабуулар. Бар болуңуз, атыңызды айта кетиңиз. атын дагы бизге айтпай калды окшойт. Ооба, бирок жеңди. Кетти, албетте берели. Эфирге чыгып мынтип ырдаш ар кимдин эле колунан келе бербейт да. Биз дагы экинчи коногубузду күтөлүп, бир билетти ошол инсанга берели дейли. Сиз азыр бир билет утуп алдыңыз, урматтуу телекөрүүчүм. Куттуктайбыз. Жана экинчи биздин телекөрүүчүлөрүбүздү дагы күтөбүз. Эгерде да ушундай ырдап берсеңиз, Элзар Өскөнбаева эжекебиздин репертуарынан мүмкүн, же мүмкүн каалаган ырыңызды. Анан сиз жеңүүчү болосуз. Мына ушундай жөнөкөй гана шарттар. Ага чейин сизден жагымдуу ыр болсун, жандуу ыр болсун. Мен анда ырдагыча сиздер дагы ыр даярдап туруңуздар дейли телекөрүүчүлөргө. Кийинкиси анда менин репертуарымдагылардан ырдап беришсизби? Сезим жанарын. Ооба, көрүүчүлөр дагы. Ошондо. Элзар Өскөнбаева эжекебиздин репертуарынан күтөбүз анда. Майра Керим кызы, Сезим жанары. Adala düştü ottoy kareyim Bir kapar жүрсөм берип кеттиң деп Багып алгын деп сүйүүда деген Сенин жанарың селдей агамын Сезим көлүнө чөгүп барамын Сагынган кезде санап кадамын Санага түшсөм кайдан табамын Кабарың мага айтчы карагым Кусалык кылса кайдан табамын Учагым жазып тосулмаларым Көрөн түшүмдө толук сырларым тонуу ичимде Бүтүсүз жерден көрүп калсам деп көчө кеземин элдин ичинде Сенин көздөрүң жүрөк эзгенин кадыр сүйүмдай кантип сезбедиң Сени табам деп дүйнө кезгенин Аппак таңдардан талбай көздөрүм Өзүңдү күтүп жүргөн кездемин Оюмдан чыкпайт ошол саламың Озун тырмадың бүткөн жараны Жар кеткен нурдан жалтана түштүм Жалынга толо сезим жанарым Сенин жанарың селдей агарым Сезим көлүнө чөгүп барамын Сагынган кезде санап кадамың Санага түшсөм кайда барамын Кабарың мага айтчы карагым Кусалык кылса кайдан табамын Учагым жазып тосуп аларым Кол чабуулар. Бери ырдай эле келем. Кандай болду? Мен унутуп калдым экен дедим эле. Ошо унутуп калдым го десем унутпаптырмын. Кандай эстеп каласыз? Же ыргагы менен дароо ошол убакта эле келе берет Жок, да? мындай кээде адашып алмаштырган учурлар көп эле болот негизи. Анан бизде деген ушундай жакшы нерсе бар.
унутуп баратсаң токуп кеткен учурлар болот да, жана токуп акындарда элечи, бирок бүгүн токуйн деп ойлоп келатсам өзү келип калды сөздөрү. Ушундай болот, кээде көп ырдабай калсаң унутуп калат да. Азыркы мен тандаган ырлардын жактуу тандоом кандай экен? Албетте бул ырлар менен эле биздин Элизара Өскөнбаева эжекебиздин ырлары түгөнүп калбайт. Андыктан мыктыларын алып өзүнө дагы тандатайын дедим. Мага дагы кызык болду кайсынысын тандайт экен деп. Мен аягында жүрөгүм толкут нарындай деген ырды тандап кетсе керек деген ойлор болуп жатты эле. Бирок сезим жанары дагы эң сонун ыр. Негизи комузга да ылайыктап тандап аттым, бирок комузга түшпөгөн да ырлар болуп калышы мүмкүн, бирок бул эми сезим жанары мен бала кезимден бери ырдап келаткан жүрөгүмдөгү ырлардын бири да. Сон. Акыркы чыгарган ырларыңыздын клиптери кайсылар болду? Анан кандай болуп атат? Акыркы кийинкилери кайсы ырлар чыгышы мүмкүн? Чыгармачылыкка кезек берели эми. Эң акыркы клип туугандарга деген ырга тартылган, концерттин алдында ага чейин сен үчүн деген ырыма тартылган. Ал клиптерди да сиздердин каналга алып келгем. Анан эми уже өзүм устатымдын оон атандык ырлардан бирөөнү жаздырайын деп автордук чыгармасынан учурда үн жазылып атат. Анан ошо клибин менен кошо дароо тарттырсамбы дегем. Жогоруда келгенде айтпадым, ушу жаңырым менен келсем жакшы болмок деп. Буюрса дагы ошол ырларыбыз жазылып калса келем сиздерге, албетте, Кудай буйрса. Алдын ала кандай десем, чыгармачыл инсандар бир жылга бир план коюп туруп, ушул жылдары ушунча ыр чыгарам дейт экен. Сизде азырынча ошондой бир эле ыр болду? Жок, андай мындай чыгарам дегенде мындай туура эмес болуп калат. Ал деген жан дүйнөдө дагы мындай жагыш керек да чыгармач. Муну чыгарам, тигин чыгарам дей бергенде чыкпай да калышы мүмкүн. Эгерде жок чыгара турган ырларың аябай көп болсо, анда мүмкүн да, бирок мындай арасынан өзүңө жакпаса, эгер жүрөгүңө, адамда дагы ушу чыгармачыл адамда өзүндө бир илхом келген учур болот да. Эгер келбесе, ошончо ырды деле чыгара албай калышы мүмкүн. Анан эң чоң маселе биринчи орунда каражатка келип да калат. Анан кээде каражаты болуп туруп деле мындай жүрөгүңөн илхом келбесе, ырларың чыкпай калышы мүмкүн да. Жүрөк менен ырдай албай каласың. Ошо үн жазууга барганда 2-3 жол кетип калган учурлар болот, анткени оюңдагыдай болбой калып, ушинтип дагы артка жылып калышы мүмкүн. Демек, созулуп да кетет экен да жанагы ырдын чыгышы кээде. Учурда ошол ыр мен ырдайын деп аткан Роза эженин оонун атаандык сөзү Бактыгүл Чотуров эженин "Мен да сенин таалайыңа жазылгам". Мен муну көп жылдан бери ырдап жүрөм, бирок эми бышып жетилди окшойт. Буюрса жакын арада жаздырып алып келебиз. Жаздырып клиби менен дагы келет. Клиби менен дароо даярдайын деп атам, ошо буюрса дейин. Кудай буюрса. Сон 2024-жылы канча чыгардыңыз? 2024-жылы чынында мындай көп эле ыр чыгарып ийдим, бирок атайын эмес, баягы алдыда сиз айткандай мындай ырлар көбөйүп кеткен учурлар болуп, анан ансына концерттин алдында көп жаңы репертуарларды жаңыртыш керек болду дагы. Бир 10 чактыр чыгып кетти окшойт, бирок буга чейин өмүрүмдө андай болгон эмес. Бир жылда ашып кетсе 4 ыр, 3 ыр. Демек 2024 10 ыр чыгып кетти. 10 ыр. Демек дал ушул 10 ырдын ичинен азыр бирөөсүн бизге ырдап беришет экен, билели. Саламатсызбы? Бизде телефон чалуу бар экен, угалы. Кош келдиңиз. Кош көрдүк. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз? Аты жаным Гүлбакы Айым. Мактан чалып атам. Кош келдиңиз. Келиңиз, сизден бир шиңгил болсун. Элизара Айымга чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Чоң рахмат. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик, ар дайым ушундай элдин кабыл тилектерин аткарып жүрөңүз деп. Рахмат. Мен болсом көлдүнү кайырып, Эйде. Сүзгөн. Мен болсом көлдүнү балыгып, кайыкка балык жанаса, болбостур анын айыбы, болбостур анын айыбы. Ойдойт. Калчалар. Айым сонурда эткен, ооба, сонурда эткен, жана тойлордун бир жанагы жылдыз окшойт, сонун үндүн ээси экенсиз. Дагы бизде бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Кош келдиңиз, аты жөнүңүз? Саламатсызбы. Саламатсызбы? Саламатсызбы?
келе жаткан Сейитмак Майрамовпар менен Рахмат, Сиздин бирге дагы. болсун. ошо Кайсыл ырдырдап бересиз? мен ошо Элзар Өскөнбаеванын жүрөгүм толкуйт нарындай Эйбали. Ал бетте келиңиз. Жайлоонун салкын сагындай, жашоонун өмүр шагындай, жүзүнө шаттыгы ойносо, жүрөгүм толкойт нарындай. Жүрөгүм толкойт, эй, жүрөгүм толкойт, Жүрөгүм толкойт нарындай. Эй, бали. Эй, жүрөгүм толкойт, жүрөгүм толкойт нарындай. Эй, бали, бар болуңуз. Куттуктайбыз деп айта берейин. Айта берели Анткени жеңдиби? Мен өзүм эле сизге кандай? Эки жигитиң жеткирелеби? Жете билети. Демек, эки биздин айымга тең Бөлүп берсе болобу? бере берели. Берели албетте. Бир билеттен берели. Анда Жок десе. 2 билет ойнотуп аткан болчук. Бирөөсүн акыркы биздин чалган айымга, экинчисин болсо Гүлгак айымга берели. Эч кимди тартпайлы. Ооба. Десек, 2ден дагы берсек болот экен. Болот экен, сонун болот эле анткени. Ооба, бирөө ыңгайсыз болуп Ооба, калды да. 2ден берели анда. Сиздерге чоң рахмат. Музыка каналында мени уят кылбай колдоп, ооба. Колубуз ачык болуп кетти. Ооба, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Бүгүн дагы сонун бир эфир болду окшойт. Мынчалык эфирде сизге телегөрүүчүлөр чалбаса керек деп да ойлоп кеттим. Ооба, бүгүн элдер көп эфирге жакын отуруп, жашынакай көрүп атышкан экен, Кубанычтабыз, бар болуңуздар. Ооба, баардык активдүү катышкан биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Жана акыркы биздин Гүлгак айымга жана ошондой эле атын сурай албай калдык. Акыркы чалган айымды дагы куттуктайбыз. Сиздер 2 кишилик билет утуп алдыңыздар. Жаш гвардия бульвары 59 дарегине келип, редакторлор менен байланышып, билетиңиздерди алсаңыздар болот. Мына ушундай көз ачып жумганча эле убактыбыз дагы келип калды. Сизге эркин микрофон берели, андан кийин сонун биздин жагымдуу сиздин ырыңыз менен сахнага узаталы. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Ушул жаз келип, мындай жаңылануу болуп атат. Жаз күнү бизге жаз деми менен, жаңы күч, жаңы дем менен албан ийгиликтер коштосун баарыбызды. Биз менен бирге болгон телегөрүүчүлөр аман болсун, бар болсун. Сиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар. Эң сонун сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз биздин куттуу сахнабыздан орун алыңыз. Сизди ар дайым көргөнгө дагы кубанычтабыз десек жаңылышпайбыз. Ар дайым комузу менен келип көрдүңүздөр, сонун стили менен дагы келип биздин Музлайф программасын көркүнө чыгарды окшойт. Албетте сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз, урматтуу телегөрүүчүлөр. Анан албетте биз сиздерди сагындык аттуу чоң концертке дагы бардыгыңыздарды чакырабыз. 7 март спорт ордосунда бүгүнкү жеңип алуучуларды дагы, жеңүүчүлөрдү дагы куттуктайбыз. Келиңиздер. Азыр болсо Элзар Өскөнбаева эжекебиздин мыкты чыгармасы менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча дейбиз. Биздин коногубузга дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.